Hira, ünkürün atı Hira. Toğunun atı Nur. Жердің аты Мекке. Пайғамбарымыз 40 жашқа чейін Меккедегі бұтпарастықтарды көріп ташап кететеле дағы. Ушул жаққа азығын көтеріп шығып кететеле. Ушул жерде үңкүрдө түнү күнү этикаф кылат эле. Ибадат кылат эле. Дуа кылат эле. Зикир кылат эле. Ибрахим пайгамбардын жолунда дининде намаз окуйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип чыгып азыгы түгөнгөндө кайра тушпаса берет эле. Күндөрдүн биринде, даже түндөрдүн биринде десек болот. Рамазан айда, Кадыр кечесинде жараткан Алла Таала пайгамбарыбызга Жабраил периштени жиберет дагы, пайгамбарыбыз 40 жашта эле. Ушунун үстүндө Кур'ан түшкөн. Ушунун үстүндө эң алгачкы Кур'андын 5 аяты пайгамбарыбызга пайгамбарчылыктын берилүүсү, адамзаттын мырзасы менен периштелердин мырзасы жолукканы ушу тоонун үстүндө болгон. Хира деген үңкүрдө болгон. Жабраил периште келип, пайгамбарыбызга пайгамбарчылыкты берип, эң биринчи айтканы ушундай болгон. Икра, оку эй Мухаммад деген. Пайгамбарыбыз айткан, мен окуганды билбейм деген. Эмнен окуйм? Мен окуй албайм деген. Дагы оку деген. Окуй албайм деген. Үчүнчү рет дагы оку деген. Окуй албайм деп. Төртүнчүсүндө ана пайгамбарыбызды Жабраил периште көкүрөгүнө кысат дагы, кучактап туруп, өзүнө тартып туруп, анан кой берет. Ар биринде тойсун. Ар биринде оку деп. Төртүнчүсүндө анан кийин пайгамбарыбыз окуп кетет. Ошондо Икра бисми роббикаллади халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва роббукал акрам. Аллади аллама бил қалам. Алламал инсана ма лам я'лам деген 5 аят ушул жерден түшөт тургандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарчылык берилгенде, жоопкерчилик берилгенде, бүткүл адамзаттын жоопкерчилиги берилгенде, ушул жерден пайгамбарыбыз аябай чыйрыгып, өзүнүн жанынан коркуп, үйүнө түшүп барат. Ушу тоонун үстүнөн мындай караса, ошол мезгилде Кааба ушундай көрүнүп турат экен да. Азыр эми үйлөр курулуп кетти да. Каабанын үстүнө карап, ошол Каабаны карап, кыбланы карап сыйынат эле пайгамбарыбыз. Ибадат кылат эле. Анан пайгамбарыбыз үйүнө барат. Хадиче энебиз болот. Хадиче энебизге айтат: "Заммилуни, заммилуни. Мени көрпөгө ороп койчу, көрпөгө орочу. Чыйрыгып атам, коркуп атам. Ва хашиту ала нафси. Мен жаным чыгып кетеби деп коркуп атам" деди. Bir rivayette келет, жүрөгү соккон абалда келди. Bir rivayette келет, эки күрө тамыры ушундай катуу соккон учурунда анан кийин келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип туруп, анан ошондой айтканда, бардыгы не болду деп Хадиче энебиз сураганда, ушундай болду, бардыгын айтып берет. Ошондо коркуп атам дегенде Хадиче энебиздин сөзүн караңыз. Калла. Жок, сиз коркпоңуз. Ла юхзикаллаху абада. Алла сизди эч качан шерменде кылбайт. Вала юхзинакаллаху абада. Алла сизди эч качан кыжалат кылбайт. Эмне үчүн? Сиз туганчылык мамилени бекем кармайсыз. Мейман доссуз. Колунан келбегенге кесип таап бересиз. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген, колу бут менен эч нерсе кыла албагандарга жоопкерчилигин көтөрүп алгансыз. Андан кийин 5-инчиси, акыйкат жолдо кимдин башына кайгы түшсө, ошого сиз жардам бересиз. Ушундай адамды Алла кантип кыжалат кылсын, кантип шерменде кылсын, сиз кыжалат болбоң дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга эң биринчи көңүлүн көтөргөн Хадиче энебиз аялы болот тургандар. Ошон үчүн аялдын орду күйөөсүнө дайыма поддержка бериш керек. Акча жокпу? Проблема жок деңиз сразу эле, майлыбы? Билбейм, любой жактан таап кел, мен алтын шакек алып бер деп кыйнабай. Жок. Аял заттын эң биринчи милдети ушу күйөөсүнө колдоо көрсөтүп, чогуу динде иншалла бу дүйнө эчтеке эмес, сабыр кылабыз, ал дагы болот, бул дагы өтүп кетет деген машалла көңүл көтөрүү маселеси. Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп атат. Ким көтөрө алат пайгамбардын көңүлүн, элестетиңиз? Пайгамбар бүт адамдын көңүлүн көтөрөт. Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп атат. Кандай улуу аял, кандай дегене. Аллаху акбар.